Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар, урматтуу достор. Аллах Таала барыңыздарга тынччылык, аманчылык, ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай берсин. Элибизди, жерибизди, келечегибизди ар кандай жаман балелерден, кырсык оору балелерден, бузукунун бузукучулугунан, азгырыктын азгырыгынан сактаган болсун. Пандемия учурунда ар ким ар кандай ыкмалар менен ооруну дарылоону чыгарып жатышты. Ошолордун ичинен бир канча жигиттер ушул пайгамбарыбыздын сүннөтү хиджама, кан агызуу дагы жардам берет кандын айлануусуна деп видеолор чыкты. Алардын ичинен ошол Курал Чокоев деген жигит дагы ошол нерсени айтып, сүннөт экен, жакшы экен деп жүрдү. Ошол кезде мен ошол Курал Чокоев деген жигитти таанып, маданият кызматкери болсо дагы ушундай бир жакшы демилге көтөрүптүр деп, эми албетте аны көрүп эмес, мен өзүмчө эле хиджамадан кылдырдым, оорубасам деле бул хиджама кылып турабыз. Кош, эми бүгүнкү күнү саясат кайнап турган учурда, телефондун баары саясат болуп турган учурда, андан өтүп түшкөн нерсе жаштар арасында ошол Курал Чокоевдун кылыктары болду окшойт. Интернетке, Фейсбукка кирсем эле ар ким ошол жөнүндө постторду жазыптыр. Анан сураштырып, байкаштырып изилдеп көрсөм, чындап эле ал жигитибиз одоно бир бузуку кылыктарды элге, жаштарга, келечегибизге сиңирип атыптыр. Эми мен маданияттуу түрдө диндин адамы катары урушпастан, какпастан мындай бир акыл насаатымды жакшынакай кылып эскертүү түрүндө айтып өтөйүн. Маданият эмне экенин мына биз диний кызматкерлер кантип көрсөтөбүз. Эми биз азыркы күнү кыргыз эли ыйманга байып, өзүбүздүн нукуралуулукка, нарктуулукка жана өзүбүздүн ак жолубузду тандап, чыныгы эгемендүү, чыныгы ыймандуу, чыныгы биз байыртадан баатыр калкпыз, байыртадан элди мындай адилеттүүлүгүн эстеген, адилет падышаны эстеген, адилет башчыны эстеген, жана чыныгы жоокер жана баатыр, Кудайдан корккон, башка эч нерседен коркпогон биз мүнөзүбүздү мындай таап, бир аздан болсо дагы аракет кылып келе жатабыз. Муну барыңыздар билесиздер, жаштар. Ошол эле учурда бул интернет деген бале ушундай азгырыктарга жаштарыбызды өтө тездик менен бурууда. Эми бул Курал Чокоев иним, кагылайын иним. Бул бир Американын кайсы жактын бир шляпасын кийип, анан сакалыңда бир французча кылып, бутуңду алмаштырып отуруп, кызыл костюмду кийип эле, колдоруңду монда кылып сүйлөсөм эле, азыр кыргызга жагам деп баарынын астында Курал деп кетет деп ойлогонуң бул өтө тайыз, өтө бир эплас ой. Мындай кылбай эле койчу иним. Анан бир жанагы чачын аркандай кылып жүргөн тагын бир жигитти чакырып алып студияга, ага аялдардын ички көйнөгүн кийесиңби, анан этек кандай болуп атат, анан ал сени жакшы көрөм дебейди. Мунун баары, мына ошол силер орусту туурайм деп, анан ошондой бир элге өтө бир мындай бир резонанс жаратам деп аракет кыласыңар дагы, анан кайсы бир ошондой бир четтен келген, динди бузайын деп келген уюмдар силерге кичине акча берет. Анан ошону финансирование кылып туруп, анан силер өзүңөрдүн каалагандай үйдө отурасың, достор менен отурасың, ысқы куруктагы көрүнүштө анан сөгүнүүлөрдү чагылтырып атасыңар, ушул максатыңар ошол болуп атат. Аны менен бир кыргыз оңолбойт да. Эртең күнү биздин балдарыбыз азыр интернетте аса эле ошол чыкса, ошодон бир жаман таалим алып атат да. Мен угуп аткан адамдардын баарынын балдары ошону көрөт да. Азыр деле бардык жерде сөгүнүү, азыр деле бардык жерде ошондой бир бузуку иштер болуп атат. Силер энди эфир аркылуу акырын байкатпастан ошол жаман агынды, жаман нерселерди элге сиңирген жатасыңар. Андай кылбагыла да. Силер азыр мейли элдин астына ушу Инстаграмдан, видеодон, Ютубтан чыгып, ушундай бир нерсени жакшынакай кылып, элге бир нерсени жеткирейин, күлдүрөйүн, же бир ой калтырайын, же бир таасир калтырайын десеңер, мына
Ош жергесинде жанагы бир икрам деп жанагы тамашоодо ойноп жүргөн жигиттер, мисалы үчүн жанагы Идрис акын менен биригип алып, жакшынакай бир нерселерди ролик кылып ойноп, күлкүмүштүү, бирок өкүнүчтүү, анан артында натыйжалуу диний жагынан дагы адеп ахлак, кыргыздын улут салт жана жанагындай баягындай ысырапчылыкка каршы деген сыяктуу бир жакшы нерселерди элге тартуулап атат. Вайн дейсиңер, жана хайп дейсиңер, не балекеттер, ошонун баарыны ушундай бир кыргыздын нукуралуулугуна, дин адеп ахлагына жана жанагындай мекенчил болууга, патриот болууга ушундай үндөгөн бир нерсени чагылдырып, элдерге мындай бир жакшы нерсени тартуулабайсыңарбы? Сөзсүз эле башка жактан каржыланып туруп, элге сөгүнүүнү, анан жанагындай гейдин идеясыны акырын сиңдирейин деген ойдосуңарбы? Биздин эл азыр андай нерсеге жол бербейт. Жаштар эгер чындай турган болсо, бардык видеолоруңа дизлайк басып, анан бардыгы баягындай блокировка кылып, шермендерди чыгарат. Тиги Малаховду 2 күндө бардык нерсесин талкалап, анан кечирим суратып койбодубу? Ошондой кылат биздин эл. Эл андайга жол бербейт бүгүнкү күнү. Ошондуктан Кудайдын астында биринчи тообо кыл. Ошол пандемия учурунда ошол сүннөттү мынтип көтөрмөлөгөнүң үчүн мен сага ушундай бир ушул дагы ыйманга жакшы бала экен дедим эле. Бүгүн бизди капа кылып отурасың. Ошондуктан урматтуу бардык эле ушул мен маданияттуумун деп жүргөндөр, маданияттуулук андай болбойт. Азыр Инстаграмга кирсең, эми койчук мурдун чукуп аткан, чачын тарап аткан, ушу бетиге ушул 5 сантиметр жакын алып келип алып видеону не балекет кылып аткан. Ошончолук дагы төмөн түшөсүңөр. Жок, ага жол беришибиз керек. Урматтуу маданият, туризм министри Нуржигит Кадырбеков мырза, агай, сизге дагы кайрылып кетем. Бул нерселерди бир жөнгө салыңыз. Одоно булгап жаткандарга бир чара көрүлүш керек. Эл өзү эле чара көрүп кой электе, жетекчилик өзү чара көрүп, эскертүү берип, кечирим сураса, ошентиш керек. Ансыз болбойт, урматтуу туугандар. Раматылык Аттиң Арман Чубак устазыбыз болгондо буга реакция кылып, жооп берип, ынтымакка, тартипке чакырмак. Бирок биз деле барбыз, Кудайга шүгүр, башка алымдар деле бар, бардык устаздар бул нерседен кабардар болсо, сөзсүз баарыңарга жооп берет. Андыктан урматтуу жаштар, бир нерсени видео тартып, элге чыгарып, ушундай бир дүң кылайын десеңер, жакшы нерсени чыгаргыла. Күлкүмүштүү болсун макул, бирок адам ошону көрүп өзү уялып калсын. Ушундай элдин астында мен ушундай кылат турбаймынбы деп. Акырында бир адеп ахлактан, бир макал лакаптан жакшынакай нерсени чыгарып туруп, ушундай бир, мисалы үчүн мен казактардын кээ бир ушундай видео роликтерин көрөм, өтө жакшы чыгарат, грамотный чыгарат, өтө бир ойлондурат, адамды суктандырат. Силер болсо ошол батыштын жана башка энпоштик деп коесуңар, ошолордун эмесине сугарылып, идеяларына акырын элге сиңдирем деп ойлобогула. Биздин мүнөзүбүз ыймандуу эл, биздин мүнөзүбүз баатыр эл, биздин мүнөзүбүз жоокер эл. Андайга жол берилбейт. Ошондуктан урматтуу жаштар, андай нерсени көрбөгүлө, жайылтпагыла жана эскертүү бергиле. Мындайга жол берилбеш керек. Жакшы идеялар жокпу? Жакшы идеялар жок. Мен диний кызматкермин. Өзүмдүн жумушумду кылам. Силер дагы бир кыргызга бир пайдалуу нерсе чыгаргыла да. Пайдалуу нерсе чыгаргыла. Ансыз болбойт. Аллах Тааланын астында эртең жооп бересиңер. Элди бузганга, элди пейилини, руханиятыны алсыратканга салым кошпогула да. Ушунчалык бир чоң кайрылуулар болуп атат кыргыз өлкөсүндө. Андайга жол бербегиле. Ушул мен силерге диний кызматкер катары жана ага катары эскертерим ушул. Жакшынакай эле нерселерди чыгарып, Кудайдын астында дагы сооп тапкыла. Күнөөгө батып, элге шылдың болуп, сөгүп эшитип, угуп, анан дагы проблемаларды башыңа илип, анан ошондой бир видео чыгарып бир пайда табам деп ойлойсуңбу? Андайга барбаш керек да адам баласы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Видеону таркатып коюңуздар. Эми биз алымдар айтпайт, унчукпайт,
debesin degen üçin emes, milletimiz katary, bir ýüregimiz ogrugan katary aýtabys. Assalamu aleykum.